Assalomu alaykum. Qanday? Yaxshi, densoqlar. Ben birovlar bir taraftan basmayın. Lenin mektebi. Анан силерге айтарым, бул даректи тасма деген мындайда көзүбүз менен көрүп аткан күндөгү нерселер жок, аны башкача көз менен караш керек болуп чыгармакчы болдум. Бүгүнгө чейин 2 сом таап куктум. Окуучулар аябай күтүп атыптыр бизди. Ошол өзүнүн тажрыйбамды бөлүштү. Кино боюнча айтып берди. Биз деген кырган перемен менен жүрөбүз. Ар кандай темалар жөнүндө окуучуларга айтып берип атабыз. Мен мисалы IT жөнүндө айтып берип атам. Баткен эмне деп сурасаңарчы? Баткен. Бул любовь. Любвеобильный Нурсултан. Қалпағын киген кезде асқасы көк асманға тиген кезде мен дағы Мына жетип келгиче ушул эң сонун Жалалабад суусун ичип келдик. Мен именно ошонусучу сонун сезилди да. Бардык адам бири-бирин тааныйт да. Кичине шаар. Ошон үчүн аспаны кет. Аттар мекени. Аттардын мекени. Меке достор, биз аттардын мекенинде жүрөт экенбиз. Биз Испана жаштар борбору. Испананын жаштары тынчтыкты сүйгөн, бири-бирин урматтаган, дайым бири-бирине жардам колун сунган жаштар. Жок, силер туура эле окуп атасыңар. Бул Сүлей инфо. Сүлүктүү Лелек информационный газетасы дайча атканда Сүлүктүү шаары Лелек районунда болуп жаткан, дайча атканда жаңылыктарды ушул газета аркылуу биз элге жеткиребиз. Мынакей көрдүңөрбү? Сүлей инфо. Кафе Серун или башкача айтканда у бабушки да. Здесь так уютно и тепло. Я бы здесь, наверное, жила месяц. Так, уктуңбу? эпизоддо элемин. Кыргыз тилим көнөрбөс, өчпөс тилим. Тил улуттар ортосундагы достуктун да тили. Элибиз кандай кымбат болсо, тилибиз да ошондой кымбат. Илим менен биримге көпүрө тил. Көкөл өткөн адамды тили деп бил. Элибиздин келечеги эне тилинде. Эл дөөлөтү эне тил. Кыскасы ушул англис тилде иштеп кой дегенде эле калыптыр. Бул Исана шаарыбыздагы аймактануу жана тарых музейи болуп эсептелинет. Райондун аймагынан табылган чоподон жасалган көзөлөрдүн түрлөрү күндүн ысыгына койгондо бул холодильниктин кызматын кылган экен да. Баягыда эч кандай ысыбай сууну суук бойдон сактап турган экен. Кумура, албесте, темир кеселер, легендер териден чака жасашкан экен. Кесе салгычтар, туз баштыктары териден да.
азыркы кошелек да. Мен азыр бир балам бар, 4 жаштан ашып калды. Атын Исхак койгонбуз. 105 жылдыгында төрөлгөн. Исхак Разаковдун 105 жылдыгына ошол ырымдап, ошол Исхак Разаков улуу инсанды даңазалап жүрүп төрөдүм да. Анан Жамал Сейдакматова ошол акындар келген кезде ошолорго дагы экскурсия өтүп жүрүп, алар дуасын берип, ошол балама дуасын берип жүрүп төрөлдү да. Манис өтө чоң да. Исхак Разаков 1961 жылы жалган жала жабылып, улутчул деген доомат коюлуп, досторунун пендечилигинен кетип, ошол 61 жылы иштен четтетилген. Кайсы мамлекет өз алдынча ашыкча акча каражатын тапса, өз алдынча каржылоого болот деген токтомдун негизинде, ошол жаш балдардын ден соолугу жакшы болсо, алардын билими дагы жакшы болот деген негизинде Исхак Разаков аксыз тамак берүүнү киргизет да. Москванын финансы министрлери болгон Зверев, Козлов деген кишилер. Алар эмне Кыргызстан, башка өлкөдөн артык көрүнөлү дедиңерби? Бул эң баштыңарды тамга кылып басабыз башыңарга деп ушундай сөздөрдү айткангача барган экен да. Экинчи себеп кыргыз жаштарынан ушул профессорлор чыксын, бир илимдүү инсандар чыксын деп ошол кыргыз жаштарынан из числа Киргизов дейт. 60-70% ушул жогорку окуу жайларына кабыл алууну сунуштоосу, бул деген кадрды кыргыздан тандап жатат Исхак Разаков. Бул деген улутчулдуктун жетип турган чеги эмне деп бул оюн дагы четке кагышат. Үчүнчүсү болсо, кыргыз тилини атайын ошол мезгилде эле келечегин ойлоп, атайын орус мектептерине кыргыз тилини сабак кылып киргизүү токтомун чыгарышы. Төртүнчүсү болсо, жаш ымыркайлардын сүт азыктары үчүн 2 миллион сом акчаны бөлүнүшү. Ушул 4 нерсенин негизинде Исхак Разаков иштеги кетирилген кемчиликтери үчүн иштен бошотулсун деген атайын жашыруун токтом менен иштен четтетилет. 1961 жылы. Voltei. Знакачен спорный, знакомая без. Биздин 4 күндүк өзгөрүүлөр кербени аяктады. Бул күндөрдө биз кандайдыр бир элге жардам бере алдык деп айта алам. Аларга кандайдыр бир жаңы нерселерди үйрөткөнгө
кадамдар таштадык. Кыскасы баары сонун өттү. Караван перемен мне очень сильно понравился, потому что я получила новый опыт именно спикерства. Я надеюсь, что я как-то повлияла на некоторых учеников. Надеюсь, что ошончо канча бала менен жолуктук ушулардын арасында жок дегенде бир 10 баланын аң сезимине бир нерсе кошуп түрткү болсок, ошол чоң салымыбыз болот деп тилеймин. Биздин келечек буунга бир жакшы бир жыйынтык, жакшы бир үлгү болуп бере алат деп ишенебиз. Чоң рахмат. Сага кайсы тамак жакты? Мага самсы жакты. Аябай самсы жакты да. Сагачы? Мага шашлык. Кайсы тамак жакты? Самсы. Ana биздин жана орому бар турбайбы мындай тагылып. Не смотреть мою переписку. Hani şimdi sağındım, ama şimdi sağındım. Aynalayım degensiz, alacağım sakın. Ава, мама, калыңыз калай?